Кофе, чай, биз эми суроо элек кофе болуп койдук. Кофе программанын аты ушундай кофе тайм экен, кофе чайсы. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Ооба. Данияр Эрматов же Нурмат Садыров? Данияр Эрматов. Коомдук транспортто жүрөсүзбү? Ооба. Жок. Өзү чыкпайт же ырын чыгарбайт, ырын кызгангандар да бар. Ал ким болду? Мамилем деле жок. Мен ошондой эле айткам, деги жерде жети, ошону билбейсиң. Ассаламу алейкум, ардактуу теле-көрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Share Channel YouTube каналында Кофе Time көрсөтүүсү. Анын алып баруучусу мен Шергазы Турдукулов. Мына ушул биздин маегибиз 7-чи каналдан дагы көрсөтүлөт. Албетте экранга жакын келип олтуруңуздар. Маек кызыктуу болот деп ишендиребиз. Себеп дегенде бүгүн биздин ушул кофе үстүндө баарлашууга бир өзгөчө инсанды чакырдык. Бул инсан негизи кыргыз сахнасындагы YouTube'дун чемпиону десек болот. Себеп дегенде бул инсандын клиптери учурда 16 миллион көрүүлөргө ээ болуп, өтө популярдуу болууда. Бүгүн менин маектешим кыргыз эстрада ырчы мырзасы Алмаз Шаадаев. Ассаламу алейкум. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүкүр, жакшы келип алдык. Кофе, чай, биз эми суроо элек кофе болуп койдук. Кофе программанын аты ушундай кофе тайм экен, кофе чайсы. Жалал-Абадка куш келипсиз. Рахмат. Куш келдик Жалал-Абадка. Тайма келип турабыз тойлор менен. Жалал-Абадты мындай сүрөттөп кетсеңиз, кандай шаар? Жалал-Абадта эми биз көп жерди көрдүк. Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып жүрөбүз. Жалал-Абад жаштардын шаары. Таза шаар. Таза шаар, Кооз шаар десек. Кооз шаар. Эми мындай алалы келиңиз. Мен сизге азыр бир башына бир аз кызыктып алыш үчүн өзүбүздө кыска суроолор берейин. Сиз мындай бат-бат жооп бересиз, ооба же жок деп койсоңуз жарайт. Даярсызбы? Даярсыз. Так, өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Ооба. Автоунааңыз бузулса өзүңүз эле оңдоп аласызбы? Жок. Нарындансыз кой сойгонду билесизби? Жок. Уктап калып самолеттон кечигип калдыңыз беле? Жок. Коомдук транспортто жүрөсүзбү? Ооба. Жок. Кредит алып көрдүңүз беле? Жок. Карызга продукт алгансызбы? Жок. Сүйгөнүңүз тоюна чакырса барасызбы? Жок. Алмаз Шаадаев бой көтөргөн жигитпи? Ошондой көрүнөт, бирок андай эмес. Ооба, жок. 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 Күйөрмөн кыздарыңыз көппү? Ооба. Данияр Эрматов же Нурмат Садыров? Экөө тең. Таарым калышпасын, экөө тең. Данияр Эрматов же Нурмат Садыров? Данияр Эрматов дейм да, бирөөсү экен да. Экөө тең жакын досум да, бирок. Сиз Нурлан Асип деп койсузбу? Нурлан Асип. Эми мага баары бир же Фаридам? Туй. Экөө тең популярдуу. Экөө тең бирдей көрөм. Lexus же Mercedes? Lexus. Lexus, жакшы. Эми жеке жашоодо кандай жаңылыктар? Жеке жашоодо жаңылыктар тынч, өзүм деле аябай баягы алпынып издебей элемин чындыгында кыздарды, анан үйлөнүш керек эле депчи. Дагы убакыт бар деп ойлойм. Эми өзүм ошондой, мен өзүмдүн жашоо шартыма байланыштуу дагы жүрүп, дагы иштешим керек, дагы ырларды жазышым керек, ушундай деп ойлоп атам да. Дагы бир 2-3 жыл коём. Үй бүлө куруу максаты азырынча жок, Үй бүлө куруу максаты азырынча жок да. Бир 2-3 жыл. 2-3 жыл. 2-3 жылдан кийин. Бирок убакыт келип толуп бартам. Эми сизди айтып атпаймынбы, YouTube'да аябай бир 16 миллионго жетип, эми мага баары бир клип. Негизи ушунун сыры эмнеде ушуну айтып коюңузчу, биз дагы бир билип алалычы. Бул баягы, мен ойлойм, бул буйрук экен да. Анан себеби канча деген биздин эстрада канча деген клип тартылып атат, канча деген ырлар, жакчылар жазылып атат. Мен ушуга баягы шүгүр кылам. Баягы ушул нерсени менин бактыма буйруп койгон Кудайгачы. Мага буйруп коюптур да. Анан баягы интернет жаңы өнүккөн заманда азыр эл интернетти көрөт. Анан ошол заманда ошол эң алдыңкы клиптердин арасында эң көп көрүүчү топтогон клипте ошо менин клибим болуп калганда мен сүйүнөм. Башка эч нерсе дей албайм. Себеби бардык эле клиптер жакшы мээнет менен тартылат, жакшы аракеттер менен тартылат дегендей. Эми буйрук экен, балким клип чындыгында азыркы элдин көйгөйү болушу мүмкүн. Ыр элдин талабы болушу мүмкүн. Ошон үчүн баягы жакшы көрсөткүч топтоду го деп ойлойм да. Демек, мындай окуялар болуп келатат деп ойлойсуз, коомдо? Коомдо мындай окуялар көп, ошон үчүн анан баягы элге жеткен деп ойлойм да. Жакшы. Анан биз билебиз азыр YouTube'дан деле ошентип акча тапса болот да. 16 миллион просмотрга канча акча таптыңыз? Эгер сыр болбосо ачык айтып койсоңуз. Албетте азыр жакшы болуп калды. Биз ыр жазсак, клип тартсак, биринчи ушул YouTube каналга салгыбыз келип калды. Меники жеке оюн. Анан ал жактан бизге азыр ошо соло
акча төлөп берет. Ар бир клипке мисалы үчүн эми жашырганда квартал болуп келет акчабыз. 2018дики мисалы үчүн 4 квартал болот. Анан ошону эки-экиден бөлүп берет. Примерно 4 квартал ошондо биринчи, экинчи кварталдан 100 миң алгам. Экинчи кварталдан деле ошондой, үчүнчү, төртүнчүдөн деле ошондой келсе, примерно ошо 200-300 миң сом болот экен да. 300 миң сом. 300 миң колуңузга тийди го азыр элекпи же? Мен жартысын алгам. Эми жартысын ала элекмин 2018-дин. Ушундай кечигип келет. Кечигип келет. Соло медиага эмне пайда? Же өзүнүн алар мен 50% иштешем. Алар ошо акчанын мен андан көп алмакмын мисалы үчүн. Алар соло медиа ошо Германия менен договор түзүп, анан ал жактан ушундай мындай болуп келип, анан соло медиа өзүнүн 50%-ин алып, анан мага 50-ин беришет да. Түшүнүктүү. 15 миллионго өзү 15 миллион деле алып койсок болот да негизи. 15 миллион сом, Ошо анчалык эмес эми $15 миллионго $10 миң чыгып калса керек да, анан баягы майдаланып отуруп. Демек, $10 миң 5 миң сизге түшсө, калганы $5 миң ошол компанияга. Анан менде бир кызык да, бул биз баарыбыз билебиз, эми мага баары бир бул чыгарма Гүлжигит Сатыбековдуку да. Анан ошол түшкөн пайдадан бөлүштүңүзбү? Кандай? Гүлжигит байке баягы абдан жакшы көрөм. Негизи чыгармачылыкта дагы ырлардан ырдайын деп, мисалы үчүн сурасаң, кээ бирөө ырын кызганып бербейт да. Жок, ал ырды мен өзүм ырдайм. Кайра баштан жаңыртайын деген, ана минтейин деген депчи. Ошондо салыштырып коем да адамдын пейилдеринчи. Себеби бир ырын ырдайын деп сурасаң кызганып аткандан кийин ал адам чыгармачылык токтоп турганын көрүп, бул пейилден көп нерсе зависит этип турбайбы деп айтам да. Гүлжигит байке ал ырды, молодец деп ал ырын мындай, мен ушу сеники дегендей эле мага эме кылып койду да, добро берип койду да. Анан ойлоносуң да, ушун үчүн Гүлжигит байкенин пейилигенен ушун үчүн чыгармачылыгы бийик, зоолуп бийиктеп турат турбайбы деп ойлоп койдум да. Ошол эле момент башка бир ырын сурагам мен делечи. Анан ал ырчы өзү чыкпайт же ырын чыгарбайт да. Анан ошол сыяктуу да улуумундагы кээ бир байкелерибиз бар, ырын кызгангандар да бар. Ал ким болчу? Негизи да, сыр болбосо ким болчу сиздин оюңуз боюнча? Негизи да. Мына эми атын айтпай эле коеюн ал адамды. Негизи ошо жакында бир ырын сурансам, бербей койду. Дагы бир жакшы ыр бар эле. Анан же өзү дальше иштеп кетпей же баягы эми чыккан ырга сүйүнүп койбой. Сүйүнүп коюш керек. Анан бирок азыр менин оюм мындан ары ошол чыгармачылыгымда 2-3 гана эски ырларды ырдап турмун. Ырдаган ырларым, эски ырды ырдаганым хиткен да. Бардыгы популярдуу. Анан өзүм дагы эми мындан кийин эски ырлар эмес, өзүнүн ырларды калтыра алды деп. Фарида менен деле тойго эң көп чакырып алам деп ар дайым ар бир маекте айтып келесиз да. Бул Асылбек Өзбековдон да мен ырды чыгарып жазып алып туруп, андан кийин бир күн калганда чалып уруксатпы. Асылбек байке деле ырда деген, андан кийин Тынарбек Аманов раматылык биздин байкебиздин колуна таандык экен бул ыр. Андан кийин байкелерин балдары мага байланышка чыгып, бул ыр дагы бир ийгилик алып кел десем болот. Бул ыр чындыгында баягы жакшылыктарга көп заказ алдым бул ыр менен. Ошол мындай пайда менен бөлүшүп атасызбы же баары эле өзүңүзгө? Эми пайда менен бөлүшкөндө эми мен өзүм тиричилигимди кылып жүрөм, өзүм клип тартып атам, ырын жаздырып атам. Алардын ырын көтөрүп атам дейсизби? Мен рахмат деле айтам, эң башкысы сыйлайм Гүлжигит байкени, Асылбек байкени, мен ушу улуумундагы ырчы байкелерден экөөнү аябай жакшы көрөм да. Себеби ушу ырларын ырдап, кайра эки байкенин ырын мен алып чыгып ушинтип аткандан кийин эки байкемди сыйлайм да. Кече биз сизде ушул Coffee Time көрсөтүүсү, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңизге сала кетели. Биздин көрсөтүүбүз старт алганда эң биринчи коногубуз Алмаз Шадаев болмок. Сиз болмоксуз, бирок келбей калдыңыз. Ошондой калды. Андан кийин Ордол Ош шаарына бир чакырдык маекке, экинчи жолу келбей калдыңыз. Анан бүгүн мына үчүнчү жолу келе турасыз да. Эми суроо, эмне үчүн келбей калдыңыз? Эми ошону айтып коюңузчу. Мындай боло берет чыгармачылыкта. Биз эми жаңы ырдап чыкканда ушундай эфирлерге суусаганбыз да. Анан бирок ошон үчүн мен ойлоном да эски күнүмдүчү. Анан ошо жаңы чыгып атканда ушундай эфирлерге барсам экен деп кыялданчу элем го. Азыр эмне өзүнчө эле звезда болуп атам, өзүм деп ушундай өзүмдү тыйып турам дайыма элечи. Эң сонун. Эртең мененки эфирлер болобу же башка бир эфирлер болобу, дайыма барганга эле аракет кылам. Бирок эми убакытка байланыштуу иштеген сайын заказың көбөйөт дегендей, жумуштарың көбөйөт, анан уйку жетишпей ушинтип ушундай болуп калат да. Анан экөөндө тең ошондой причинасы болду. Уктап калдыңыз. Экөөндө тең уктап калдым. Эми азыр сонун болду. Биз сизде ошо Алмаз Шадаев уктап калбасын деп атайын кечинде мындай өзүнүн эле кеңсеге чакырып турабыз. Эми айтсаңыз,
Ушул кийин сиз калп айтпасам New TV каналы менен дагы ушундай бир журналист кыз менен бир конфликтке барып жүрдүңүздөр. Азыр мамилеңиз кандай? Мамилем деле жок. Мен ошондо эле айткам, ал каналга мен зар деле эмесмин. Мамиле деле кылбайм, алар деле кылбайт, мен деле кылбайм. Ошол мен аны ой эметкен деле жокмун. Жетекчилик кандай кабыл алды ошол нерсени? Жетекчилик деги журналисттер кандай кабыл алды? Мага көп жазышты, андай нерсеге алмасы сотко бер деп деген сыяктуу кайрылуулар болгон. Сизди телеканалда мен жамандаган үчүнчү, баягы жеке мен эмемди жамандаган үчүн, бир тарап болуп жамандаган үчүн көп эле өзлөрүнөн деле башка каналдардан, башка телеканалдардан анан мени көп деле эметкен жокмун. Зачем эми кене деген нерсе? Зачем скандал? Скандал, алар эметпеле болду деп. Жөн эле ар ким өзүн иштей берсин. Демек сизди колдогондор көп болуптур да, телеканалда эмес сизди. Мени колдогондор көп эле болду. Ошол өзлөрүнөн деле колдогондор көп болду. Анан чын-чынына келгенде. Нютүүнүн өзүнүн ичинде, Анан эметкен жокмун да. Жөн эле бир чети жөн эле ырларын ырдап, ал жаман десе эле мен жаман болуп калбайм биринчиден. Азыр ошондо тең келгим да келген жок. Анан жөн эле пиар да кылгым келген жок аларды. Нютүүнү деңиз. Бирок эми сизге дагы бир суроону айткым келип турат. Бир интернетте сиз клиптеги эле видеолоруңуз, интернетте видеолоруңуз өтө популярдуу болот да. Чубак Жайловду бир туурап, бир чыгып кетти, кийин кайра кечирим сурап чыктыңыз алымынан. Негизи эле акыркы жылдары баягы 2018 абдан пиар көп болуп кетти. Мен аны пиар деп деле атайын деле кылбайм. Мен өзүм жүргөн турганым ошондой окшойт. Анан эң биринчи эле пиар бул Акаев менен башталган. Ошол тууралуу айта алчы. Ошол менен жолугушуп, учурашып, Инстаграмга киргизгеним бир. Андан кийин ошол Аскар Акаев менен сиз жолукканыңызда мен көрүп калдым да. Сиз барып мындай өбүшүп учураштырсыз да. Же толкунданып кеттиңиз же кандай? Ой, мындай көзүмө жакшы көрүндү, сүйүндүм. Сиз үчүн кандай президент Аскар Акаев? Мен үчүн жакшы президент. Жакшы президент. Жакшы президент. Биздин Кыргызстанды түптөгөн адам деп билем да. Ошол анан учурашып. Коркподуңузбу Бакиев ошол? Жок, неден коркуп калам? Бекборбиев агабыздын абалына түшүп калбаймынбы деп. Жок, коркпой элебиз. Бекбай экебиздин абалы азыркы учурда сонун. Жок эми кийин көпчүлүктөр жамандап жүрбөдү? Бекборбиев барып ырдап келиптир деп. Анан сизди да ошондой кабыл алат деп ойлободуңузбу? Ырчы любой жерде ырдайт деп ойлойм. Жеке ырчы, каалаган жерде ырдасак болот. Чектөө жок, Чектөө жок десек болот. Анан дагы бир маалымат булактардан көрүп калдык. Бир кыз эрсип келатып эле анан камера түшүп калганда өчүр тартып алып. Алмаз Шадаев концертке жалгыз келген эмес. Кимдер сүп келгенби? Жок, карындашым. Тост десең. Кач. Катып кетти. Жок бекен, орун. Ал ким болчу? Ал концертке барган ошол жактагы карындашыбыз болот. Карындашыңызды эмне жашырдыңыз? Эгер карындашыңыз болсо. Өзүмгө ойлоном, жөн эле эмне жашырдым, жөн эле көргөзүп коеюн депчи. Өзүм ошондо кайра кийин ойлондум, түшүм өзүм дагы байкабай калдым. Камера сразу эле келип, жаңы учурашып, жаңы турсам эле камера келе калды. Анан кач дейдим да, жөн элечи. Кач жердиңиздер. Жакшы, эми бир мен мындай алабыз, биздин көрсөтүүбүздүн шартта биз ойнойбуз, энерген отурабыз. Давай. Биздин көрсөтүүдө сиз биринчи жолу буга чейин мындай кылалы. Мен сизге суроо берем. Анан менин суроолорума жооп берсеңиз, ийгиликтүү. 5 суроо берейин, 5 суроо берем. Анан эгер 5өөнүн канчасына жооп берсеңиз, ошого жараша тапшырма берем. Жооп бере албай калсаңыз, ошол тапшырманы аткарасыз. Анан сиз деле мага берсеңиз болот эгер кааласаңыз, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз. Себеп дегенде комментарийде урматтуу алып баруучу сен эмне андай алгансың деп урушуп салат эле. Ошондуктан суроолорго даярсызбы? Даярбыз. Мен акырын баштай берейин, Биринчи суроо. 8 жерде 7 канча? 8 жерде 7, ошону билбейсиң. 8 жерде 8 жерде 7 6. 1 8 жерде 7 3 63 5 64. 64, 64. 8 жерде 7 56. 56. Мен азыр тапшырманы айтпай турайын, тапшырмадан беребизге. Азыр жоопту айтып бериңиз. Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн жери кайсы жер? Толугураак. Талас областы, Шекер айыл. Шекер айыл, азаматсыз. Эң сонун жооп бердиңиз. Кийинки суроого өтөрөлү. Бул суроону мен бардык эле чыгармачыл инсанга берип келатам. Мен сизге да бергим келип турат. Тарыхтан кандайсыз? Өтө деле эмес. Өтө деле эмес, болгону. Экинчи дүйнөлүк согуш кайсы жылы башталган? Жылын эле сурайын сизден. Экинчи дүйнөлүк согуш. Экинчи дүйнөлүк согуш 1941. Неге 41? Экинчи ошол экинчи дүйнөлүк согуш беле.
Жал 3-чү эле деп Ал койсу. жа 3-чү эле, жа 1-чү. Ушул бир согушту элем 1941-жылдан 45-жылга чейин согуштук элек го. Ким менен? Немистер менен. Тилекке каршы туура айттыңыз. 41-жылы Германия бизге кол салган, ушул Советтер Союзуна. Бирок жок, туура эмес. Туура эмес. 39-жылы башталган экен. 39, 39-жылы баштап 41-жыл күчүнө кирген. 39-жылы баштап Европаны басып алып Германия. Анан 41-жылы Советтер Союзунда кол салган экен. Ошондон 39-жылы аз көпчүлүк эле 41-жыл деп ойлоп коюп ошону жазып калыптыр. Бирок эми заданияны аткарасыз тапшырманы. Так, экинчи, сизге үчүнчү суроону берейин. Эми сиз билет болушуңуз керек бул суроону деле. Оңой эле суроо. Кыргызстан кайсы жылы эгемендүүлүктү алган? Кыргызстанбы? Кыргызстан кайсы? 1990-жылда. 90-жылы? 91-жылы 31-август. Жакшы. Дагы бир суроо берейин сизге. Эми оңоюраак суроо баягыга караганда. 7 жерде 7 канча? 7 жерде 7. 49. Туура? Туура. Тапшырманы аткара аласызбы же баштайт эле? Же сиз мага бересизби суроо? Сурооңуз барбы? Эгер кааласаңыз берин. Суроо. Берейин. 4 жерде 7 канча? 4 жерде 4 жерде 7 28 да. Ошондой э? Балдар. Балдарда суроом жок дейсиз. Суроом жок. Дагы барбы? Сага бир суроо берейин. Ошону айт, Төлөгөн Касымбеков ким болгон? Төлөгөн Касымбеков бул жазуучу болгон. Жазуучу. Эң атактуу китеби кайсы? Сунган кылычта. Болду. Жакшы, молодец. Башка сурооңуз жок, э? Анда комментарий жазалы, э? Кимге жазасыз комментарий? Биле, кимге жазам? Сиз тандагансызбы ошого жазып? Даниярга жазып коем. Эрматовго? Жок, жарабайт, башка жазалычы. Даниярга жазып коем. Данияр Эрматов өткөнкү коногубуз болуп, бул нерсени көрүп калган да. Башка кимге жазасыз? Кимге жазгыңыз келип атат? Биле. Кимге жазалым? Билбейм, ойлоңузчу. Ким шоу бизнесте сиздин мындай жакын адамдарыңыз? Досторуңуз? Криштиану Роналдуга жазалым. Кой, досум кап болуп жүрөсүн деп койсузбу? Ким бар? Билем, кимге жазып коем. Авазга жазып коелу. Акимовго? Макул, жазалы. Не дейт? Сүрөтүн ачтым. Ачтыңызбы? Аваз Акимовго жазсаңыз болот. Не дейт? Досум, чынын айтсам сен эркек эмессиң жазалы, э? Кетти. Досум, сен чынын айтсам, чынын айтсам, айтсам, эркек эмессиң. Эркек эмессиң. Кетти болду. Билбей эле коюн, Айта элексизби? Ошол жерге өтүр коюп туруп, мага жакпай калдың деп жазып коюңуз. Жакпай калдың. Болду, кетир. Кана көрөлүчү. Жаздыңыз, э? Досум, сен чынын айтсам, ана жерге сен деген кайра кайталанып калыптыр, өчүрүп коелу. Эркек эмессиң, мага жакпай калдың деп туруп, баскылуу? Баскылуу. Кеттик. Сиз дагы өзүңүздүн белегиңизди эгер азыр бере албайм десеңиз, Эме кылалы. Белекпи? Мындай кылсаңыз болот. Азыр ушул YouTube'дун астына эң жакшы комментарий жазганга, эң урматтуу көрүүчүлөр, айта кетели, эң ушул комментарийди сонун жазганга Алмаз Шадаевден белек бар. Белек бар. Эгер ким жакшы комментарий жазса, эмне белек? Менден 500 бирдик. 500? Көбүрөөк кылбайлы. Мейли 1000. 1000. Алмаз Шадаевден 1000 бирдик. Конкурстун шарты оңой эле. Биринчи биздин каналыбызга катталып туруп, анан кийин комментарий жазып коесуз. Катталып, коңгуроону басып, жазылган соң комментарий жазсаңыз, бир гана биздин катталуучуга Алмаз Шадаевден 1000 бирдик. Эң жакшы комментарийга баса, комментарий менен эмес, Алмаз Шадаев өзү тандап алат. Ушундайбы? Эркин микрофон берели, көрүүчүлөрүбүз менен акырындан коштошуп алсаңыз. Жалпы бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, эл жерибизде тынччылык болсун. Биз жөн гана ачык сүйлөшүп отурдук, Көп сындабаңыздар. Чоң рахмат. Шер Channel YouTube каналына жазылганды унутпаңыз. Анал баруучусу бүгүн Кофе Time көрсөтүүсү мен Шергази Турдукулов. Жакшылыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар. Чао. Таттуу канча жоксуз да сиз, э? Кеттик.